Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Кудай сиздерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Азамат Алиев жана Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен эфирден жолугушканда биз дайыма толкунданып турабыз. Дайым сиздер менен кубанычыбызды бөлүшкүбүз келет. Биз силерден көптөгөн жылуу каттарды алдык. Ал эми кээ бир радио угуучуларыбыз менен телефон аркылуу байланыштык. Сиздердин берген кеңешиңиздер, каалооңуздар, ошондой эле өтүнүчүңүздөр үчүн рахмат айтабыз. Алар бизге жаңы программаларды түзүүгө жардам берет. Анда эмесе, бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? биз «Менин үй бүлөм» аттуу радио рубрикабызды улантабыз жана убакыт тууралуу, тагыраак айтканда балдарды тарбиялоо үчүн жана бул эле эмес, өзүбүздүн жакшы жашашыбыз үчүн убакытты кайдан алыш керек экендиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерди рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Ыйык Инжил китебинде Ыйсанын момундай сөздөрү бар. Келгиле, менин атам алкагандар. Дүйнө жаратылгандан бери силерге даярдалган падышалык мураска ээ болгула. Муну уккан же окуган адам дароо эле суроо берет. Мен кантип ушул Кудайдын падышалыгына ээ боло алам? Буга бара турган жол кандай? Бул суроого Ыйса өзү мынтип жооп берет. Мен жол, чындык жана өмүр экенмин. Мен аркылуу болбосо Кудай атама эч ким келе албайт. Кымбаттуу армандар, ушул сыйкырдуу сөздөрдүн маанисин ачыш үчүн ар жума сайын бейшемби күнү кечки 8 саат 30 минутада биздин ой толгообузду сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Чындыкты издеген ар бир адам бул берүүлөргө кош көңүл болбойт го деген ниеттебиз. Кечиңиздер куунак болсун. Анда эмесе балдардын убактысы жана ата-эненин убактысы аттуу темадагы аңгемебизди баштайбыз. Психологко кайрылганда ата-энелер көбүнчө балдарына керек болгон нерселерге убактылары жетишпегендигин баса белгилешет. Чынында эле азыркы ата-энелердин убактылары аз. Бирок байкоолорго таянсак, тарбиялоонун сапаты убакыттын санынан өзгөрбөйт. Ата-энени сүйүүсүн убакыт чектебейт. Ата-энелердин мезгили менен балдардын мезгили ар башка. Балдардыкы баардыгы алдыда, келечекте. Ал эми ата-энелердики болсо баардыгы өткөн мезгилде. Бала ата-энелер менен болгон мамилелерин батыраак үзгүсү келсе, ата-эне болсо бул байланышты узагыраак созгусу келет. Балким ошол себептен бизге балдардын убактысы көптөй сезилип, ал эми өзүбүздүн убактыбыз болсо бизге жетишпейт. Көп эле ата-энелерге чарчоо сезими таандык. Алар эс алалы дейт, бирок эс ала алышпайт. Мындай үй бүлөлөр ар дайым шашып жашашат. Ар дайым бир нерсеге жетишейин дейт, бирок жетише албайт. Алар жашоону шаштырып, жакшы мезгилди күтүшөт. Эми мына жашоону баштайлы дешет. Бул ата-энелердин моралдык абалы, алардын балдар менен болгон мамилелерине да таасир этет. Мындай үй бүлөдө ар дайым шашуу сезими башкарат. Балдар ар дайым бол батыраак, бат же, ич, шашыл, бол кеттик, дагы кечиктик, батыраак, мени кечиктиресиң деген сөздөрдү гана угушат. Кээде биз балдарды башка себеп боюнча да шаштырабыз. Биз алардын бат чоңоюшун каалайбыз. Батыраак отурса экен, басса экен, окуса экен дейбиз. Мунун баары болот, бирок ушуну менен биз бүгүнкү күндү жашоону, аны менен кошо баланын өзүн да четке чыгарган жокпузбу?
мындай мамиле дайыма ата энени такай күтүүгө жана шашылууга мажбур кылат. Балким биз баланын бүгүнкү анчалык жакшынакай эмес күнүн сүйгөндү билбеген үчүн чарчап жаткандырбыз. Биз ата энелер өзүбүздүн ролубуздун маанилүү экенин жана кымбат экенин сезишибиз керек. Бардык нерселерди мээримдүүлүк менен жасашыбыз керек. Бирок балдарды чын эле шаштырыш керек болгон учурда кандай кылыш керек? Кантип баарын бат башка нерсеге алаксыбай жасоону үйрөтүш керек. Бул сапат ар кандай кыймыл аракеттер аркылуу пайда болот. Мисалы сүрөт, оюн, окуу. Бул татаал жана узак процесс. Убакыттын жетишпегендигин талкуулаганда биз жалаң гана көрсөтмө жана буйрук менен баланы өзүн өзү текшерүүгө алууга жана уюштуруучулукка үйрөтө албайбыз деген ойду баса белгилеп кетким келет. Баладан бир нерсени талап кылганда анын жаш өзгөчөлүгүнө карата кыйынчылык болбойбу? Мына ушуну эске алыш керек. Оюндун элементтерин киргизүү керек. Мисалы, баланы шаштырыш керек болсо, же бат кийинтиш керек болсо, баланы өзүңөрдүн шашкалактаганыңар менен кыйнабагыла. Ата энесинин тынчсыздануусун көрүп, бала өзү да тынчсыздана баштайт. Андан көрө көңүлдүү жана өз орду менен оюнга айлантуу зарыл. Мисалы, карачы кызым, сени мамалагың колун жуйт. Ой, ал али билбейт да, кел аны үйрөтөлү. Кээде балдар көчөдөн дүкөнгө баратканда, ооруканага же бала бакчага баратканда эркелешип баспай калышат. Бул жерде да оюн жардам бере алат. Мисалы, менин кийген тонум кара, мен кара ат болоюн. Ал эми сен болсо ак тончосуң, сен ак ат бол. Кана ким биринчи чуркап жетет экен? Ушундайда баланын да өзүңөрдүн да көңүлүңөр көтөрүлөт, шайырланасыңар. Бирок көп учурларда бизге чоңдорго күтүүгө үйрөнүү зарыл. Буга да үйрөнүү керек. Мисалы, бала бир нерсе жасап жатканда аны тез токтотууга болбойт. Бул жашта алар башка нерсеге бат өтүп кетүүгө даяр эмес. Баланы алаксытып, акырындан өтүү керек. Убакыттын проблемасы башка нерседен да чыгышы мүмкүн. Кызыксыз эч нерсеге көңүлсүз балдар. Мунун себеби эмнеде? Эгерде бала көңүлсүз болуп, өзүн эч нерсеге алаксыта албаса, бул ата эненин да кыжырына тиет. Бирок таарынчактык, ары бери чуркоо, жүдөө бул дагы эч нерсеге көңүлү жок экенин билдиргенин көп адамдар билишпейт. Бала көңүлсүз болсо, ал азыркы күндү жана өзүн өзү кабыл албай түртүп турат. Бул баланын сүйүүгө, мээримдүүлүккө, өзүнө ата энесинин көңүлүн бурууга болгон муктаждыгы экенин билдирет. Көңүлсүздүк бул ички дүйнөнүн алсыздыгы, мүнөздүн боштугу. Кээде ата энелер өзүлөрү балдарга көңүлсүздүк оорусунун микробун жуктурушат. Мисалы, апасы үй жумушун жасап жатып, кайра жини келип жүдөп жатса, кызы дагы үй жумушуна ушундай мамиле жасай баштайт. Каалабаган иш болсо, ал балага кыйындай сезилет жана ал аны сапатсыз кылып жасайт. Бирок эгерде апасына баланын жалкоолуктун себеби өзүңүздө десек, ал аябай таң калмак. Ошондуктан ар бир ишти кубаныч менен жасаңыз. Кээде ата энелер балдардын кыймыл аракетин өздөрү чектешет. Ашканада ойнобо, темир тесекке тийбе, бычакка тийбе жана башка ушул сыяктуу. Бала баарынан коркуп, өз алдынча иштөөдөн коркуп калат жана кызыкпай да калат. Ал эч нерсе кылбаса, аны урушпайт экенин билет. Ушинтип, балада көңүлсүздүк пайда болот. Кымбаттуу ата энелер, өзүңөргө суроо берип көргүлөчү. Жашоонун кыйынчылыгына карабай, биз келечекке шайыр карап, ишенимдүүлүктү сактай алабызбы? Башкаларга жакшы жылуу мамиле кыла алабызбы? Бирөөнүн көңүлүн көтөрө алабызбы? Же жамандайбызбы? Канча жолу жылмайып, тамашалап, ырдайбыз? Эгерде бала кубанычтын жана сергектиктин чөйрөсүндө тарбияланса, ал көңүлсүз болбойт. Ал психикалык жактан күчтүү жана дени сак болуп чоңоет. Балдарыңарды көбүрөөк жакшы көрүп, аны көбүрөөк түшүнсөңөр, алар көңүлсүз болушпайт. Убакыт менен тарбиянын дагы бир проблемасы бар. Биздин убакытта балдар башкача эле, жаштар жакшыраак эле. Азыр баары андай эмес. Тааныш сөздөр туурабы? Бирок чын эле ушундайбы? Чын деле илгери жакшы беле? Азыркы балалык көп
жаңы нерселерди алды. Жаңы китептер, оюнчуктар, кийимдер үй турмушунун шарты. Ошондуктан кээ бир ата-энелер бүгүнкү турмушка ыраазы, бирок көпчүлүгү нааразы. Бул нааразычылыктын артынан азыркы балдарга мурдагыдан көп талап коюлгандыгы түшүнүксүз болот. Алар көп эмгектенишет, окушат. Азыр балдар менен сүйлөшүү дагы ачык айрым болуп калды. Ата-энелер өзүңөрдүн балдарыңардагы жаңы кубанычтуу жашоонун тамырларын байкап, алардын келечекке үмүт менен карашына жардам бергиле. Келечек кандай болот? Ал силерге да байланыштуу. Кенен эркин өнүгүп өсүү үчүн эмоциялык шарттар керек. Байкоону билүү, кубанганды билүү, балаңардын жакшы сапаттарын билүү, анын досторунун да жакшы сапаттарын көрүүгө үйрөнүү, балага ишенүү, ага өзүнүн күчүнө ишенгенге үйрөтүү, кечиргенди жана сүйүүнү билүү. Бирок мунун баары биздин өзүбүздүн жана балабыздын ар бир бүгүнкү күнүн баалап жана сыйлаганды үйрөнсөк, ошондо гана мүмкүн болот. Ушул ишиңерге силерге бизди сүйгөн, биз жөнүндө кам көргөн жана биздин эмнеге муктаж экенибизди билген улуу Кудайыбыз жардам берсин. Бактылуу болуңуздар. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Берибиздин рухий бөлүгү тобо кылуу жана Кудайдан кечирим суроо деген ой толгообузду сиздерге сунуш кылабыз. Адам Кудай менен кантип чыныгы байланышта боло алат? Күнөөкөр кантип такыба боло алат? Ыйса менен, анын ыйыктыгы менен гана биз Кудай менен алакага келе алабыз. Бирок биз Ыйсага кантип келе алабыз? Илгери Ыйсанын убагында көпчүлүк адамдар өз күнөөлөрүн моюнга алып, "Бурадарлар, биз эмне кылалык?" деп адамдардын тынчын алган суроону беришкен. Бул суроого Расул Пётрдун биринчи жообу мындай: "Күнөөңөрдү моюнга алып Кудайдан кечирим сурагыла." Ушундан көп узабай эле дагы бир жолу ал мындай деген: "Демек, силердин күнөөлөрүңөр жуулуш үчүн Кудайга кайрылып кечирим сурагыла." Кечирим суроо бул кылган күнөөлөрүн моюнга алып, катуу өкүнүп, жана аны экинчи кайталабоону билдирет. Биз күнөөнүн зыянын түшүнбөсөк, андан баш тартпайбыз. Биздин жүрөгүбүз күнөө жасагандан баш тартмайынча, жашообузда чыныгы өзгөрүүлөр болбойт. Көпчүлүк адамдар кечирим суроонун чыныгы табиятын түшүнүшпөйт. Адамдар жасаган күнөөлөрүн эмес, анын натыйжасын өкүнүшөт. Жада калса, туура эмес кылган иштер үчүн азап тартуудан коркуп, сырткы жүрүш турушун өзгөртүшөт. Бирок бул ыйык жазуунун мааниси менен түшүнгөндө чын ниеттен кечирим суроого жатпайт. Алар күнөөнүн өзүн эмес, анын натыйжасына кайгырышат. Исав атасынын тун уулу болуу укугунан ажыраганда кайгырган. Валаам кылычын кынынан сууруп, анын жолунда турган периштеден коркконунан, өлүп калбас үчүн күнөөнү мойнуна алган. Бирок ал күнөөсү үчүн чындап өкүнүп, жамандыкка болгон жийиркеништи сезген жок. Ал өзүнүн ниетин өзгөрткөн жок. Иуда Искариот өзүнүн теңирине чыккынчылык кылып, мындай деген: "Мен айыпсыз канга чыккынчылык кылып күнөө жасадым.
Иуда жакшылыктан үмүт үзүлгөн жалгыздык сезимден жана алдыда боло турган соттон коркуп гана күнөөсүн мойнуна алууга мажбур болду. Аны кылган күнөөсүнүн натыйжалары коркутчу. Бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө ал капаланчу эмес жана Кудайдын күнөөсүз уулуна чыккынчылык кылгандыгына, ыйык Израилден баш тарткандыгына капаланчу эмес. Египеттик фараон Кудайдын соту анын башына түшкөндө гана азап тозоктон кутулуш үчүн күнөөсүн мойнуна алчу. Бирок Жаратай Арзамат Кудайды тааныбай калчу. Бул адамдар бардыгы күнөө кылгандыгы үчүн эмес, күнөөнүн натыйжалары үчүн кайгырчу. Качан жүрөк Кудайдын рухунун таасирине баш ийгенде, күнөөкөрдү уят пайда болуп, анан ал Кудайдын асмандагы жана жердеги бийлигинин негизи болгон Кудайдын мыйзамынын тереңдигин, ыйыктыгын түшүнө баштайт. Бул жарык дүйнөгө келген ар бир адамды агартат. Күнөөкөр өзүнүн күнөөсүн акылы жана жүрөгү менен сезе баштайт. Ал Кудайдын адилеттигин мойнуна алат жана адамдын жан дүйнөсүнүн баардык сырларын көрүп билип турган эгемдин алдында өз кемчиликтери жана ыпластыгы менен тургандыктан абдан коркот. Ал Кудайдын сүйүүсүн, ыйыктыктын сулуулугун, тазалыктын кубанычын көрөт. Ал асман менен мамилеге өтүү үчүн тазарууну жана өзгөрүүнү эңсейт. Күнөөгө баткандан кийинки дөөттүн сыйынуусу жасаган күнөөсү үчүн чыныгы өкүнүүнүн мисалы боло алат. Ал чын пейил менен терең өкүнүп кечирим сурады. Ал өз күнөөсүн жумшартууга аракет кылган жок жана жазадан кутулуш үчүн сыйынган жок. Дөөт кылмышы абдан ыпластыгын, жан дүйнөсүнүн бузукулугун сезди жана өз күнөөсүнөн өзү жийиркенди. Ал жалаң эле кечиргин деп эмес, жүрөгүмдү да тазарткын деп сыйынчу. Ал ыйык жашоонун кубанычына бөлөнүп, Кудай менен өз ара түшүнүшүп, алакага келүүнү эңсечү. Окуп көрүңүзчү. Ал башынан өткөндөрүн, жүрөгүнөн чыккан сөздөр менен белгизип тургандыгын. Мыйзамсыз иштерин Кудай кечирген. Күнөөсү жуулган адам кандай бактылуу. Теңир күнөөсүн көңүлүнө албаган жана көңүлүндө арамзалыгы жок адам кандай бактылуу. Өзүңдүн улуу кайрымың менен мага ырайым кыл, о Кудай. Өзүңдүн эбегейсиз кең пейилиң менен ыймансыз иштеримди жылмала. Анткени өзүмдүн мыйзамсыз иштеримди моюнга алам. Күнөөмдөн арылт мени, тазарайын. Мени жууп тазала, ак кардан ак болоюн. О Кудай, мага таза жүрөк сал да, жан дүйнөмдү жаңылап, жакшына рух киргиз. Менден жүзүңдү бурбада, менден касиеттүү рухуңду алба. Мага куткаруучу кубанычыңды кайтарып бер да, үстөмлүк рухуң менен бекемде. Куткаруучу Кудайым, мени кандуу күнөөдөн куткар. О Кудай, менин тилим сенин адилеттигиңди түбөлүккө даңазаласын. Өз күчүң менен мындай кечирим суроо мүмкүн эмес. Муну бийиктикке чыгып, адамдарга шык тартуу берген Ыйсадан гана алуу мүмкүн. Дал ушул маселеде көпчүлүк адамдар жаңылышат. Ошондуктан Ыйсанын аларга бергиси келген жардамын кабыл ала алышпайт. Алар адегенде кечирим сурабай туруп, Ыйсага келе албачудай жана кечирим суроо алардын күнөөсүн кечирүүгө жол болгондой көрүнөт. Кечирим суроо чындыгында эле күнөөнү кечирүүгө жол болот. Бул чындык. Анткени кайгы тарткан жана катасын мойнуна алган жүрөк гана куткаруучуга муктаждыгын сезет. Бирок күнөөкөр кечирим сурап, андан кийин гана Ыйсага келиши керекпи? Кечирим суроо күнөөкөр менен куткаруучуну бөлүп турган тоскоолдукка айланыш керекпи? Ыйык жазуу Ыйсанын чакырыгын кабыл алуудан мурун кечирим сураш керек деп үйрөтпөйт. Мээнет баскандар жана түйшүк тарткандар, баардыгыңар мага келгиле, мен гана силерге бейпилдик беремин. Анткени чындап өкүнүп катасын мойнуна алууга Ыйсанын күчү гана жеткирет. Петр муну израилдиктерге болгон кайрылуусунда төмөнкүдөй түшүндүргөн. Израиль элине тобо келтирип күнөөлөрүн кечириш үчүн Кудай аны, Ыйсаны башчы жана куткаруучу кылып, жогорку даражага көтөрдү. Демек, биз дагы Ыйсанын рухусуз күнөөнү мойнубузга алып, кечирим сурай албайбыз. Кымбаттуу досум, ушул рухий ой жүгүртүүбүздүн уландысы келерки берүүбүздө.
Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.